Төшөк мамилесине тиешелүү тыюулар. Шариатта жубайлардын ортосунда жакындашуунун тартип, чеги ачык айтылган. Башкача айтканда, кайсы учурда жакындашууга болот, кайсы учурда жакындашууга болбойт деген суроолорго жооп бар. Белгилүү болгондой, шариатта кайсы ишти аткарууга буйрук болсо, анын түрдүү пайдасы бар. Кайсы ишке тыюу салса, анын зыяны көп. Жыныстык жакындашууда да тыюу салынган иштерде адамдын психологиясына, ден соолугуна тийгизүүчү зыяндары арбын. Муну медицина дагы моюндайт. Биринчи, аялдын этек кири, айызы келген учурда кошулууга болбойт. Буга ачык Куран аяты менен тыюу салынган. Сенден этек кири жөнүндө сурашат. Айткын, ал жагымсыз нерсе. Демек, айыз учурунда аялдарга кошулбагыла жана тазаланмайынча жакындабагыла. Бакара сүрөсү 222 аят. Айыз мөөнөтү ар кайсы аялда адатына жараша ар түрдүү болот. Аялдар өздөрүнүн айыз мөөнөтүн так билүүсү керек жана бул тууралуу күйөөсүнө эртелеп кабарлап койгону оң. Айыз мөөнөтү адатына жараша азы 3, көбү 10 күн болот. Бул мөөнөттө күйөөсү менен такыр кошулууга болбойт. Медицинада этек кири келген учурда кошулган аялдардын жатыны, жатын түтүктөрү жана башка аялдык органдарына тиешелүү оорулары көп кездешерин айткан. Анткени бул учурда жатын оозундагы бездер микробторду өлтүрүүчү суюктукту бөлүп чыгарбайт. Натыйжада жатынга микроб кирүү коркунучу көп. Мындай оорулар жатын рак тартына алып барышы мүмкүн. Ошондой эле айызы келген учурда аялдын физиологиясында, психологиясында көп өзгөрүүлөр болот. Бул учурда жыныстык катнаш кылуу аялдын аң сезимине да олуттуу зыянын тийгизет. Төрөбөй калуусуна себеп болот. Шариатта аялдын айызы келген учуруна өтө кылдат каралып, терең маани берилет. Айызы келген аял намаз окубайт, орозо кармабайт жана башка кээ бир ибадаттардан тыйылат. Экинчи, нифастан кийин, башкача айтканда, төрөттөн кийин кошулууга болбойт. Аял төрөгөндөн кийин анын жатынынан бир канча күн кан келип турат. Бул канды нифас каны деп аташат. Нифас каныда ар кимде ар түрдүү мөөнөттө токтойт. Шариатта нифастын эң узак мөөнөтү 40 күн. Бул биздин үрп-адатка да дал келет. Бизде 40 чыксын деп, төрөгөн аялды 40 күнгө чейин оор жумуш кылдырбай, тамагын таптап берип, бапестеп карашат. Ушул мөөнөттө муздак сууга колун салбай, белин бекемдеп, өзүн жылуу кармоосу зарыл. Анткени төрөттө аялдын бардык мүчөлөрү бошоп, муундары ажырайт. Бул учурда аял өзүнө жакшы карабаса, аялдардын көп оорусу ушундан калат. Төрөттөн кийин тез аралыкта кошулуу аялдын өлүмүнө себеп болгон учурлар көп катталат. Ошон үчүн медицинадагы аялдын төрөттөн кийинки кошулуу аралыгы жок дегенде 4 апта, болбосо 8 апта болуу керектигин белгилейт. Үчүнчү, аялдын артка авратына кошулууга болбойт. Буга шариатта катуу тыюу салынган. Мындай ишке баруу күнөө экени бир нече хадистерде айтылган. Эркектин да, аялдын да жыныстык авраттары кошулган учурда экөөнө тең бирдей рахат тартуулай турган өзгөчөлүктө жаратылган. Аялдын жатыны эркектин уруктук клеткаларын өзүндө коргой ала турган жана алардан эч кандай жабыр көрбөй турган болуп жаратылган. Атүгүл жатынына эркектин уруктугу түшпөгөн аялдар көп ооруганы белгилүү. Ал эми артка авратка кошулганда рахат алууда толук болбойт. Уруктук клеткалар корголбой, бузулуп, түрдүү жаман оорулардын пайда болуусуна себеп болот. Төртүнчү, орозо учурунда күндүзү жакындык кылууга болбойт. Мурдараак орозодо аялы менен кошулууга болбойт дегенди көп адамдар туура эмес түшүнүп, 30 күндү аялына кошулбай өткөргөн учурларды көп уккам. Негизи орозону күндүзгү иштер, тагыраагы жеп же ичип алуу бузат. Жыныстык мамиле да ушул сыяктуу күндүз ишке ашса, орозону бузат жана атайын жасалса, орозонун акы төлөмүн төлөөгө туура келет. Ал эми кечинде ооз ачар убактысы киргенден кийин кайра ооз бекитер убактысына чейин кошулуунун эч зыяны жок. Эске салчу нерсе, орозодо күндүзү жубайлардын өбүшүүсү, кучакташуусу, бири-бирин сылап сыйпалоосу да жакшы иш эмес. Анткени мындай учурда алардын уруктук суусу бөлүнүп чыгып кетүүсү мүмкүн. Бул да орозону бузат. Ананда мындай иштер жыныстык кошулууга алып барышы мүмкүн. Ошон үчүн орозодо күндүзү жубайлар этият болгону жөн. Бешинчи, жыныстык мамиле учурундагы сырларын башкаларга айтууга тыюу салынган. Жубайлардын ортосундагы жыныстык мамиле өздөрүнөн башка эч кимге айтылбай, билинбей сактала турган сыр. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, жубайы менен кошулуп, ананын сырын элге жайган адамдар Алланын эң жаман көргөн пенделери болорун, алар эшикте эл көзүнчө кошулгандай эле чоң күнөөгө батарын эскерткен. Жубайлардын ортосундагы сырдын ачыкка чыгуусу, кылган ишин башкаларга сүрөттөп айтып берүүсү, аялынын же күйөөсүнүн кошулуу учурдагы ар кандай кылыгын айтуу жубайлардын кадырын түшүрөт жана аны уккандардын бул ишке кызыгуусун арттырат. Натыйжада никесиз ойноштукка жол ачат.
Түгүл бир аял экинчи бир аялдын дене мүчөсүн көрүп, кийин аны күйөөсүнө тигинин ал жери мындай экен, тиги жери тигиндей экен деп сүрөттөп айтуусунан да тыйган. Анткени эркекте ошол аялга кызыгуу пайда болуусу мүмкүн. Ислам дини жаман иштерден сактанууга өтө олуттуу карагандыктан, анча-мынча адам маани бербеген ушундай иштерге да тыюу салат. Жана мунун коомго пайдасы өтө чоң. Ак никенин бузулуусуна себеп болчу тыюу салынган арам иштер. Үй бүлөнүн бузулуусуна алып бара турган иштердин бири же негизгиси деп айтсак да болот. Бул никесиз ойноштук. Төмөндө никесиз ойноштук жана ага алып бара турган кээ бир иштер тууралуу сөз кыламын. Биринчи, ойноштук, көзүнө чөп салуу, ала жипти аттоо, зына кылуу баары бир маанидеги сөздөр. Жубайлардын ортосундагы сүйүүгө, ынтымакка доо кетирип, ишенимди бузуп, үй бүлөлүк жашоону буза турган негизги фактор зына. Бул жубайлардын ортосундагы чыккынчылык эсептелип, илгерки доорлордон бери тыюу салынып келген иш. Ислам дини да зынага катуу тыюу салган. Исламда зынанын өзүнө эмес, зынага алып барчу иштерге тыюу салынып, алдын ала сактанууга маани берилген. Куранда зынага жакындабагыла, анткени ал эң ыплас, жаман жол деп буйрулган. Исра сүрөсү 32 аят. Аяттагы жакындабагыла деген сөз зына кылбагыла деген маани эмес, зынага чакырган, акыры зынага алып бара турган иштерди кылбагыла деген маани. Жубайлар бири-биринин ар кандай кемчиликтерин кечире алат. Өздөрү, балдары үчүн бири-бирин кечирип жашоосун уланта беришет. Бирок ала жипти аттаган жубайын кечирүү өтө оор. Мындайга кабылган үй бүлөлөрдүн дээрлик баары ажырашуу менен аяктайт. Анча-мынча ажырашпай сакталып калса да, өмүр бою бири-бирине болгон ишеничсиздик, жек көрүү, чыр-чатак менен коштолгон жашоону жашап өтүшөт. Зынанын зыяны бир эле үй бүлөгө эмес, бүт коомчулукка тиет. Коомду моралдык жактан да, материалдык жактан да аксатат. Зына кеңири жайылган коомдо тектүүлүк жоголот, насиле бузулат. Тилекке каршы бул жаман ыплас иш теги жок. Уят сыйыттан сыртта калган динсиз коомдор ары калып, нарк насилдүү, диндүү, ыймандуу элибизде да кеңири кучакчайды. Эркек болобу, аял болобу, зынадан сактанууга болгон күчүн жумшашы керек. Анткени зына адамды өзүнө тарткан, өтө бат азгырган шайтандын оюну. Шайтан адамды эң оңой ээрчитип кеткен иш зына. Мунун башталышын аял да, эркек да байкабайт. Өзү билбеген тейде зына тепкичтерине бут таштап көтөрүлө берет. Ала жипти аттоону кыялдануу жубайына кыянат кылуунун алгачкы кадамы деп жазат профессор Невзат Тахран. АКШда бир диний лидердин аты ойноштукка байланыштуу жарыя болгондо, элдин көбү буга ишенген эмес. Бул тууралуу диний лидердин жакын жолдошунан сурашканда, ал жолдошунун мындай кадамга барганына эч таң калбастыгын айткан. Ал жолдошу тууралуу эки жакка чыкканда анын эмне менен элек болгонун көрүп калчумун. Колунда жылаңач аялдардын сүрөтү бар журналды ала жүрчү жана ал жактагы аялдарга суктана карап калчу деп кошумчалаган. Эркектин башка аялга кызыгуусу же аялдын башка эркекке кызыгуусу дароо эле тутанып кетпейт. Алгач аны көрөт, анан суктана карайт, салам айтат, сүйлөшүп жүрөт. Бул тепкичтерден өтүп жатканда адам өзүн жаман ишке бара коем деп такыр ойлобойт. Мунун баарын көнүмүш адат катары баалайт же турмуштук кайсы бир абалга шылтоолойт. Ошентип арадан бир канча жыл өтүшү да мүмкүн. Акыр аягында кайсы бир күнү эч ким жок. Үйдө жалгыз отурганда кыял дүйнөсүндө болуп өткөн бакыт сезими чыныгы дүйнөсүндө кантип ишке ашып калганын өзү да билбей калат. Ошон үчүн таза, аруу жашап, жолдошуна чыккынчылык кылбай, түбөлүк татыктуу жубай болууну максат кылгандар биринчи кезекте кыялын тизгиндеши керек. Кыялын тизгиндей албаса, андан кийинкисин тизгиндөө өтө кыйын болот. Зынага алып баруучу башка тепкичтер тууралуу кийинки кичи бөлүмдө сөз болот. Экинчи, аялдын көчөдө көп басуусу. Аял кишинин бактысы үйүндө. Бакытты көчөдөн издегендер турмушта катуу жаңылат. Аялдын сырткы чөйрөгө, тагыраагы эркектерге аралашып, алар менен тең ата жарышып иштөөсү ошол коомдун коомдук көрөнгөсү соолуп бара жатканынан кабар берет. Шариятта ибадаттардын эң маанилүүсү намаз. Намазды мечитке барып окуу андан да маанилүү жана сооптуу. Бирок аял кишинин үйүндө окуган намазы сооптуу. Үйүнүн да эң ички бөлмөсүндө окуганы талапка ылайык. Эмне үчүн? Себеби түшүнүктүү эле. Эл көзүнөн оолак болуу. Аял эл көзүнөн оолак болуусу үчүн Алла Таала ага эң зарыл ибадатты да үйүндө аткарууну буйруду. Биз хижаб деп аялдар үстүнө жамынып алган кийимди түшүнөбүз. Башына жоолук салынып, үстүнө дене мүчөсү билинбеген кенен кийим кийсе хижаб кийди дейбиз. Негизи хижабтын мааниси бекинүү, жашынуу дегенди туюндурат. Башкача айтканда, аял үйүнөн чыкпай, чоочун эркектин көзүнөн бекинип, жашынып отурса, демек ал хижаб кийген болот. Ал эми башына жоолук салынып, үстүнө узун кийим кийип,
күнү түнү көчөдө, иште, чоочун эркектер менен аралашып, сүйлөшүп, тамашалашып жүргөн аялдардын хижапка эч тиешеси жок. Мындай аялдар хижаптын ички, негизги маани маңызын түшүнбөгөндөр же түшүнгүсү келбегендер. Кээде мейли, жарымжылаңа жүргөнчө жок дегенде кийинип жүрүшөт. Ушуга да шүгүр дейли деп коюшат. Ооба, бул жоктон көрө жогору экени баарына эле маалым. Бирок жок дегенде ушинтип турсун деген түшүнүк көп учурда зыяндын үстүнө зыян алып келет. Мисалы, азыр жоолук салынуу Алланын буйругун аткаруу же аялдык абийир намысты сактоо үчүн эмес, саркештенүү, башкаларга көрүнүү үчүн салына баштаганы байкала баштады. Башкача айтканда, башындагы жоолугу эле болбосо, кылган иши мурдагы жоолугу жок учурдагыдай эле же андан да жаман. Ошондуктан кеп жоолукта эле эмес, абийирди сактоодо, эркектердин көзүнөн этият болууда экенин ар бир аял билиши керек. Саяк жүрсөң таяк жейсиң, көп баскан бок басат деген сөздөр бар. Аялдын көчөдө көп басканы эртедир кечтир анын өзүнө зыянын тийгизет. 3. Аялдын жарым жылаңач жүрүүсү. Бул боюнча жогоруда да бир топ сөз болду. Күйөөсүнөн башка эркектерге аларды кызыктырып, дүүлүктүрө турган дене мүчөлөрүн ачык көрсөтүп жүргөн аялдар күндөрдүн бир күнүндө бул кылыгынын зыянын көрөт. Көчөдө таанылган эркектердин арасында жарым жылаңач жүргөн аялдар өтө чоң күнөөкөр болот. Акыретте анын жазасын алат. Бирок мунун аялдын үй бүлөлүк жашоосуна анча зыяны тийбеши мүмкүн. Башкача айтканда, көчөгө чыкканда, базарда, дүкөндө жүргөндө ага тигилип карап көз арткандар азыраак болот. Ал эми көргөн билген тааныштардын арасында жарым жылаңач жүрүү эки эсе жаман. Мисалы, аяштардын, шернелештердин, кошуналардын, курсташтардын, классташтардын жана башкалардын отуруштарында эркектердин көңүлүн бура тургандай кийинип, сүйлөп, күлүп, ачылып чачылып кетүү өтө жаман. Үй бүлөнүн бузулуусуна алып бара турган иш. Ойноштук, бузукулук тааныбаган жат адамдардын арасында аз кезигет. Мындай эплас иштер бири-бирин жакындан тааныган аяштардын, коллегалардын, кошуналардын, кудачалардын ортосунда көп болот. Аялдар атайын тойго кийүү үчүн этек жеңи тилинген көйнөктөрдү тандашат. Жарашпаса да жамбашы тысырайган шым кийишет. Зарылдыгы жок болсо да көкүрөк тушун ачып коюшат. Денеси бүт көрүнгөн тор кийимдерди кийгендер да бар. Бүт денеси жабык. Бирок 10 метр ары турган адамдын кеңилжерин жарчудай буркурап атыр себинишет. Ошонун баары эркектерге көрүнүү, алардын көңүлүн өзүнө буруу, жагынуу үчүн эмне? Балким жөн эле саркиштенип ушундай кийгендер болушу да мүмкүн. Эркектерге эмес, аялдарга көрүнүү үчүн кийингендер болушу да мүмкүн. Кандай болсо да, аларга башка эркектин көзү түшөт. Кызыгуусу артат. Акыр аягы эмне болуп кеткенин аял өзү да билбей калат. Бир караса, эрден да жок, үйдөн да жок, баладан да жок, эрден чыккан шуркуя же дагы бирдеме деп аталып калган. Ушунун баарына 2 жыл мурун тойканада жамбашына чейин тилинген көйнөк кийип, шалкылдап бийлегени себеп болгону 10 айланса да оюна келбейт. Аялынын ушундай кийингенин, кылык жоругун көрүп, билип туруп, мунчукпай койгон күйөөлөр да тез арада бармагын тиштейт. Мындай эркектер тууралуу төмөндө кененирээк баяндалат. 4. Аялын кызганбай, бош коюу. Аялын кызганбаган эркек өз намысына да, үй бүлөнүн намысына да кайдыгер болот. Аялын арам иштен кызганып, аны баштап, акыл эс айтып туруу эркекке өтө зарыл. Күйөөсү аялынан көз албай карап, баскан турганына, жүргөн жүрүмүнө көңүл буруп жүрүүсү керек. Аялдын жүрүм туруму бир аз өзгөрө баштаса, дароо иштен чоо жайын изилдеп, аял менен ачык сүйлөшүп, катуу көзөмөлгө алуу зарыл. Мына ушуну кызганыч дейт. Кызганыч орундуу болууга тийиш. Жөнү жок кызгана берүү да зыяндуу. Аялынын ачык-чачык кийинип, башка эркектер менен эркин аралашып, сүйлөшүп жүргөнүнө көңүл бурбай, кызганбай жүрө берген эркекти даюс дейт. Пайгамбарыбыз ага Алланын тынчтыгы жана мактоосу болсун, 3 түрдүү адам бейишке кирбейт. Ичкиликке берилген адам, даюс, өзүн эркекке окшоштурууга аракет кылган аял деген. Дагы бир хадисинде, кыямат күнү Алла Таала 3 түрдүү адамдын жүзүнө карабайт. Ата-эненин каргышына калган балага, өзүн эркекке окшотууга умтулган аялга, даюска деп айткан. Кызгануу ар бир адамдын табиятында кошо жаралган. Адам эмес хайванаттарда да кызгануу сезими бар. Тилекке каршы табиятында берилген кызгануу сезимин жоготуп алган адамдар көп.